Мекендештер арбаңыздар. Урматтуу мекендештер, чукул кайрылуулардын бири Россия Федерациясында жана массалык түрдө украиналык дрондор 17-18 июндарда келип көптөгөн үйлөрдү дагы жаракат кылдырды. Москва областында массалык түрдө БПЛА дрондор учуп келди Украина тараптан. Эми мунун кандай кесепети бар, биздин мекендештерге, кыргыздарга ошо боюнча кыскача айтып кетейин. Биринчиден, азыр аэропорттордун баары жабык. Эгерде ушундай эле массалык түрдө дрондор түшө берсе, аэропорттордогу иштеши жакын арада мүмкүн эмес. Ошон үчүн эгерде бирөөлөр учуп аткан болсо, анда сабырдуулук менен карайсыңар, себеп деген операция ковер деп коет. Ошо ковер деген операция иштеп жатат. Бул дрондор полностью безопасность болгучакты, аэропорттор иштебей турат. Ошон үчүн Кыргызстанга учуп атсаңыздар, анда таблону карап туруңуз, аэропортто болсоңуз. Же болбосо ошол тиги СМС кирет, ошонун негизинде анан кийин аэропортко барып ошол эле учурда кечикпегенге аракет кылыңыздар. Дагы бир себеп, Кыргызстанга кандай кесепети бар? Нефти газа станцияларына бүт баары түштү, переработка станцияларына түшүп, көптөгөн нефти базалары азыр иштебей калды, ошолор өрттөнүп атат. Ошонун себебинен бензин дагы азыр такси мекендештерге Кыргызстан үчүн дагы, Кыргызстанда дагы, Россияда дагы бензин баасы ушундай учурда кымбаттайт. Өзгөчө азыр Иран өлкөсүндө дагы ошол жанагы Армуз проливин жаап койгон себептен ошондон дагы дүйнө жүзү боюнча нефти газы бул дефицит болот. Ошонун негизинде азыр дагы огош бетер баасы өсөт. Рубльдин курсу боюнча эми финансылык тармак азырынча стабилдүү турат, бирок ар кандай учур болушу мүмкүн. Бирок бул нефти газа азайгандан кийин рубльдин курсу кайра көтөрүлүш керек негизи. Көтөрүлүп туруп, демек Кыргызстанга сомго алмаштырганда дагы көбүрөөк сом аласыңар, долларга алмаштырганда көбүрөөк доллар аласыңар, ошондой. Ошон үчүн мекендештер азырынча сабыр кылып турмай, себеп деген бул дүйнөлүк тилекке каршы ошо Россия Федерациясында ушундай согуш акыбалы болуп атат, атайын согуш операциясы. Ар бир ошондой неудобстволорго туура көз караш менен карап, ошондо сабыр кылып турабыз мекендештер. Сак саламат болуңуздар, жаңылыктар болсо айтып турабыз. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга барыбыз эле тыйын которобуз, бирок ошону утуш менен которуңуздар. Компаньон банкы 1 миллион сомду акция катары уюштуруп жатат. Ондогон техникалык белектер жана утуучуларга 100 000 сомдон байге катары 20 марттан баштап 30 июнга чейин акцияга катышууну чакырып жатат. Эң негизгиси компаньон банктын приложениясынан тыйынды алыш керек, же отделениясынан тыйынды алыш керек. Кимдин көлөмү көбүрөөк болсо, ошо 1 миллион рубльдик утуштун ээси болуп калат. Баары эле которосуңар, утуш менен которуңуздар.